ювеналдык пробация бул жаш жетелеп болгон жашөспүрүмдөргө карата колдонулуучу пробация. Бул жерде дагы алардын укуктарын жана мыйзамдуу талаамдарын камсыз кылуу, аларды кайталашында укуктуудан алыс кармоо болсо психологиялык жана педагогикалык процесстердин натыйжалуулугун камсыз кылуу, аларды кайра коомго социалдаштыруу боюнча жана интеграциялоо боюнча жасай турган иш аракеттердин камтыган ишмерчендер албетте өкмөт. Анан эң башкы белгилүү нерсе бул милдеттүү түрдө ата-энелеринин же аларды алмаштырган адамдардын мыйзамдуу өкүлдөрү болот, камсыздыруучулар болот, көзөмөлчүлөр болот. Ошолордун катышуусу менен милдеттүү түрдө өткөрүлүш керек да. Анан дагы мындай психологиялык педагогикалык түрдө тиешелүү адистерди тартуу, анан аларды ошол кызматкерлерди тийиштүү адис бекитилген кызматкерлер болушу керек. Анан башка казалардан өзүнчө жүргүзүү эң чоң тийиштүү нөмөрлөрдүн бириси да. Анан бүт ушул мамлекет тарабынан берилүүчү социалдык кызматтар, жардамдарды толук кандуу, жеткиликтүү жана камсыз кылып берүү. Анан алар боюнча жоопко тартылып турган нерсесине токтоло кетсек, алардыкы деле мындайча айтканда, мисалы үчүн жазык кодекси боюнча бул 101 беренеге каралган тарбиялоо мүнөзүндөгү мажбурлоо чараларын колдонуу. Анын икти бар. Бул эскертүү менен көзөмөлдөгө өткөрүлөт. Муну көбүнесе ата-энелер же болбосо бир белгиленген башка мамлекеттик кызматтардын жардамы менен ишке ашырылат. Ал эми эскертүү менен жүрүм-турумун чектөө бул мындайча айтканда 105 беренеге каралган, буну пробация органы. Ал жерде дагы каралган кандайдыр бир жоопкерчиликтерди. Эмнеге тыюу салынарычы. Бул белгилүү жерлерге барбоо, белгиленген бир мезгилдин ичинде бакчайдан кетпөө, кандайдыр убакыт аралыгында 5 саат, мисалы үчүн 10дон кетпөө. Кандайдыр бир ага терс мааниде мындай туура эмес багыттарга кетип калуу түрүндөгү мындай ой жүгүрткөн адамдар менен байланышпоо эмес. Анан эс алуунун кандайдыр формаларын колдонуу. Андан тышкары дагы бир тапшырмалар жүктөлүшү мүмкүн сот тарабынан. Бул билим берүү сферасында билим улантуу, кандайдыр окуу жайларына тапшыруу, жумуш колдошуу. Жумуш колдошуу менен ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар ошол биздин пробация органдарынын жардамы аркылуу ашыкса болот да. Ошого көңүл көрсөтүү биздин биздин моюнубузга жүктөлгөн. Анан могул жазалардан дагы кайсылар жоопко тартылышы мүмкүн. Бул жаш жетелек бул коомдук жумуштарга тартылышы мүмкүн, түзөтүү жумуштарына тартылышы мүмкүн. Анан белгилүү бир мөөнөткө эркин менен ажыратуу чаралардан көрсөткөн. Алар башкаларга дагы каралгандай эле катуу түрдө аткарылат, бирок жана айтып кетем, категорияларда жаш жетелектер өзүнчө каралган деп ошолордун мөөнөттөрү боюнча аткарылат. Анан жоопкерчиликтер дагы ошол жерде каралган деген мисалы. Кандайдыр бир белгиленген жазалардын милдеттерин сот тарабынан аткарбай койсо, тийиштүү түрдө жоопкерчиликке тартылганы каралган.